Саламатсыңарбы балдар? Сабактын башында жалпы элибизде аманчылык, тынччылык болуп, силерге аралыктан окутууда ийгиликтер болушун каалайм. Мен бардык окуучуларды бүгүнкү сабакка даярсыңар деп ойлоп жатам. Сабагыбыздын темасы сандардын катышы. Биз сабакта алдыбызга кандай максаттарды койдук? Балдар, бүгүнкү сабактан силер сандардын катышын түшүнөсүңөр. Маселелерди чыгарууда алган билимиңерди колдонгонго үйрөнөсүңөр. Жана турмушта бөлүүнү колдонууда тактыкка тарбияланасыңар. Анда төмөнкү маселеге көңүл бурабыз. Айзатта 1000 сом, асанда 200 сом бар экени белгилүү болсо, анда айзатта асандыкына караганда канча эсеге көп акчасы бар? Кана балдар, ойлонолучу. Айзатта асандыкына караганда канча эсеге көп акчасы бар? Силер туура ойлонуп жатасыңар. Бул маселени 1000ди 200гө бөлүү менен табабыз. Демек, маселенин жообу айзатта асандыкына караганда 5 эсеге көп акчасы бар. Ушул ыкманы колдонуу менен кийинки маселеге көңүл бурабыз. Айдарда 1900 сом, максатта 64 сом. Анда айдар жана максаттагы сом жөнүндө эмнени айтууга болот? Бул маселенин жообун 1900дү 64гө бөлүү менен табабыз. Эгерде бөлүүнү аткарсак, тийиндиде келип чыгат 29 бүтүн 10 миңден 6875 саны. Келип чыккан тийиндини бүтүнгө чейин тегеректесек, анда бул 30 бүтүн болот. Анда маселенин жообу айдардын акчасы максаттыкынан 30 эсеге көп деп айтылат. Китебибиздеги номер 474 маселени карайбыз. Россиянын территориясынын аянты 17075, Казакстандыкы 2717, Өзбекстандыкы 447, Тажикстандыкы 143 миң квадраттык километр. Эгер Кыргызстан 200 миң квадраттык километрди ээлесе, анда маселеде берилген өлкөлөрдүн территориясы Кыргызстандын территориясынан канча эсеге чоң экендигин миңдик бөлчөк тактыкка чейин эсептейбиз. Ал үчүн берилген ар бир цифраларды 200гө бөлөбүз. Анда 17075ти 200гө бөлсөк 85 бүтүн миңден 375 чыгат. 2717ни 200гө бөлсөк 13 бүтүн миңден 585. 447ни 200гө бөлсөк 2 бүтүн миңден 235. Жана 143 200гө бөлсөк 0 бүтүн миңден 715 чыкты балдар. Демек, бөлүүнүн жыйынтыгы Кыргызстандын территориясынан канча эсеге чоң экендигин көрсөттү. Бул сабакта алган түшүнүктөрүбүздү пайдалануу менен үйгө тапшырма номер 475 маселе. Бул маселеде дүйнөдөгү эң терең 4 көл жөнүндө сөз болуп атат. Бул көлдөрдүн арасында биздин ысык көлүбүз жөнүндө дагы сөз бар балдар. Берилген көлдөр ысык көлдөн канча эсе терең экендигин ондукка чейинки тактыкта эсептейбиз. Бул жазуу түрүндө иштейсиңер. Ал эми ооз-2 болсо, канча эсеге чоң деген сүйлөмдү турмушта кайсы жерлерде көбүрөөк кездештирерибизди ойлоносуңар. Түшүнбөгөн суроолоруңар болсо балдар, мага жазгыла. Саламатта калгыла.